Жай келип күндүн ысык аптабында өзүңүздүн жүзүңүзгө кандай кам көрүү керек экенин билесизби? Негизинен күндүн тийген нуру адамдардын терисине терс таасирин тийгизип, эрте картаюуга алып келет деген божомолдор бар. Бул маалыматтын канчалык деңгээлде чындык экенин билүү үчүн биз бүгүн косметолог, дерматолог Нурмерик Ажымал менен маек курмакчыбыз. Аны мен Бегайым Курманбекова алып барам. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз. Менин атым Нурмери Туратбековна Гаджал. Мен көп жылдан бери дерматолог, косметолог болуп иштейм. Клиника Космет'ин ачылышына 2007-жылы ачылган. Ушу клиникада жетекчи болуп иштеп жүрөм. Өзүм косметолог, дерматолог кылып да прием кылам. Жакшы экен. Анан биз бүгүн ошо жай келип атпайбы күн ысып. Ошо жайында бетке, териге кандай кам көрүш керек? Ошо жөнүндө сүйлөшөлү дейин дегем. Анан биринчи суроом төмөндөгүчө. Жайында бетке кантип кам көрүш керек? Жайында бетибиз биздики аябай кургайт. Жаздыкы күндүн нурлары дагы активныйраак болот. Ошон үчүн биз жазында эле бул жайга даярданып башташ керекпиз. Жайында дагы аябай сакташ керекпиз күндүн нурунан. Кожаны аябай увлажнять этип, увлажняющие средстволорду колдонуп, көбүрөөк суу ичиш керекпиз. Обязательно бизден уход кожи болгондо мен такай өзүбүздүн пациенттерге айтабыз да, сууну көп ичкиле. Биздин ичибизде кандай состав болсо, эмне жесек, это все вот кожабызда билинет да. Правильное питание деп коет, аны көп майлуу эмес, көп курулган эмес, ушундай тамактарды жеш керекпиз. Это то, что вот внутренний караганда да. Внешний уход обязательно косметологка келип, кеңеш алып, ар бир пациентке биз такой индивидуальный подход кылабыз да, бетин көрүп, анан айтып беребиз. Күндөн сакташ керекпиз. Жайында, жазында жанагындай ношение кепки, шляпы, это обязательно. Мондай солнцезащитный кремдер бар SPF фактор менен, алар 10дон SPF 10 деп башталат, 15, 20, андан да көбүрөөк 100гө чейин барат. Ошондой кремдерди обязательно колдонуш керекпиз. Уход жайында умывание, это бетти туура жууп, атайын по типу кожи. Ар кандай кожа болот у всех. Жирная, комбинированная, сухая деген. Ошондой ар бир индивидуальная косметика подбирать этип, ошону рекомендовать этип берсек, ошондой колдонсо жакшы болот да. Самое главное это увлажнение и защита летом. Күндөн коргонуш керек деп дегенсиз, анан күн негизи биздин терибизге кандай таасир берет? Күн деген биздин терибизге кандай таасир берет? Күндүн нуру биздин терибизге аябай деле жакшы таасир бербейт. Это хорошо, у нас күн көп, настроениябыз жакшы жүрөт, бирок кожада күн бир 7 мүнөт, 10 мүнөттөн көбүрөөк прямой лучи тийсе, ал жакшы деле таасир бербейт да. Это пигмент болушу мүмкүн, это сухость болушу мүмкүн, жанагындай ранняя пигментация, морщины деген күндөн көп пайдалуу болот да. Плюс если биз жанагындай пляжга өзүбүз денебизди көп ачып, бетибизди көп ачып, анан күнгө көргөзсөк, онкология ооруларды да алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн күндөн сактаныш керекпиз. Допустимо бир 7 мүнөт, максимум 10 мүнөт, жана подростковый угревой болезньге 10 мүнөт солнечный ванна алсак, ошо деле бизге жетиштүү. Андан тышкары бизден бетибизди, кожабызды коргош керекпиз күндөнчү. Солнцезащитный крем, жанагындай головной убор, это кепка, шляпа обязательно нужно. Анан саат 11ден саат 4гө чейин ачык күндүн астында жүргөнгө көп кереги жок да. Рекомендация, что күндүн астында көп жүрбөш керек. Анан күндөн коргоочу кремдер сөзсүз керек деп эдиңиз. Анан ошондой кремдерди кантип туура тандаш керек? Тандоодо эмнелерге көңүл буруш керек? Крем жакшы болуш керек рекомендация менен. То есть азыр рынок очень бай, бизде бүт жерде кремдер бар.
ошо кремдерди жакшы туура тамдаш үчүн, во-первых, жанагындай консультанттар жардам берет. Экинчиден, өзүң кожаңды билиш керек. Кремдердин сыртында жазылып турат для жирной кожи, для сухой кожи деп. Для детской кожи өзүнчө башка кремдер бар, солнцезащитный, ну для детской кожи деген, потом для молодой кожи, для сухой деп жазылып турат. Ошону обязательно окуш керек, өзүнүн кожага ылайыктап алыш керек да. Эми любой киши алып атканда окуйт да, кандай кремдер бар. Анан аябай күн пляжга кетсеңер же күнгө под открытым солнцем жүрсөңөр көбүрөөк, то 50дөн көбүрөөк фактор болсо жакшы болот эле. В пределах города мындай офисный работниктерге отпускка чейин деле болот. Аны бир 3-4 саатта бир коюп туруш керек. Азыр еще солнцезащитный жанагындай пудралар бар го. Ошолордо деле азыр факторлор бар. Солнцезащитный жана SPF деген же поверх крема ошо пудрады деле коюп турса болот. Ну, бир 3-4 саатта нужно обновлять. Ну, в любом случае индивидуально сүйлөп, индивидуально айтып берсек, подбирать этип берсек очень жакшы болот да. В среднем 30дан 50гө чейин SPF фактор выбирается. Бет майды туура эмес колдонуудагы биздин терибизге зыянын алып келет экен. Анан бет майды кантип туура колдонуш керек, кантип туура сыйпаш керек? Өзүнүн атайын окуучу кыймылдары барбы? Ова бар, туура. Жана бет майды алып эле кое бергенде биринчи обязательно очищение да. Эртең менен турсак биз жана түнкү май чыккан, кожный сало деп коет, кожанын тери чыгарган өзү майлар бар, ошондон жууш керек биз. Умывание, тонизациянын кремди колдонобуз. Эртең менен баштайлык да. Эртең менен жуундук, тонизировать эттик, либо увлажняющий крем. Бирок азыр современный кремдердин баары увлажняющий фактор дагы и солнцезащитный фактор бар, ошону колдонобуз да. Ал туура колдонуш керек. Бетти тоник менен обработка кылгандан кийин тонизация өзү кургаш керек да, жанагындай полотенце колдонбогонго аракет кылыш керек. Колдонсок дагы шашып атсак, влаганы алып коюш керек болсо, то одноразовый жанагындай бумажный полотенце колдонсок, мындай промокающий движениялар менен эле колдонуш керек. Анан кремди алып, индивидуальный крем болуш керек. Желательно жанагындай тюбик болсо, это аябай жакшы да. Мындай жанагындай чоң баночкада кремдер колдонганда, это ачкан сайын мындай обсеменение болушу мүмкүн, микробный. Ошон үчүн рекомендация ар кимдики өзүнчө индивидуальный крем болуш керек. Анан жанагындай тюбик болсо жакшы. Бетте жанагындай массажный линии деп коет, ошо линиялар менен туура колдонсок жакшы. Это от центра лица всегда и к середине. То есть несколько линиялар бар. Это от подбородка, там, допустим, к мочкам уха, от угла губ до козелка, это орто чердень, и вот от крыльев до начала уха, вокруг глаз жакшы биздин боо зона аябай нежный болот, көзүбүз, ошон үчүн көзүбүздү кожаны жакшы караш керекпиз. Вокруг глаз мондай движениялар менен коюш керек да. Почему? Потому что бровьту мындай тартып, анан биякта слабый движение, обычно бул палец менен, бул 4-чү менен 3-чү палец менен койсок жакшы да. Это малоактивный. Например, указательный палец биздики аябай активный считается. Мы можем растереть сильными движениями. Ошон үчүн аккуратно, ушундай подушечки пальцев деп коет, ошо менен аккуратно наносить, это очень жакшы да. Анан пилингти, бет тазалоону көбүнчө күзүндө же болбосо кышында кылыш керек деп айтып калышат. Анан ошол нерсени жайында кылса болобу? Туура. Жанагындай срединный, глубокий пилингти в условиях профессиональных клиник күзүндө же кышында кылыш керек. Это жанагындай уже глубокий пилингтерди с отшелушиванием, жанагындай пигментацияны кетириш үчүн. Ну, азыркы заманда всесезонный пилингтер бар. Домашний условияларда это обязательно домашняя серия деп чыгат. Кислотасы аябай, например, 8ге чейин болуш керек. 8ден өйдө процент соотношения кислот болсо, аларды только клиникалардан кылыш керек. Домашний уходдо бир жумада бир жолу ошондой допустимо. Но обязательно маркировкасында жазылыш керек. Всесезонный, либо весенний депчи.
ну индивидуальный подход керек, аны деле консультанттан же косметологтан сураш керек. Бу кожага болобу, болбойбу, кээ бир кожаларга болбойт, потому что мы вторичный пигментация деп коет, гиперпигментация, ошону чыгарып албайлык да. Анан үй шартында биз өзүбүздүн бетибизди кантип кам көрө алабыз? Үй шартында эмнелерди кылсак болот? Деги эле үй шартында маска жасап, пилинг жасагандарга оюңуз кандай? Үй шартында караш керек обязательно. Баарынын мүмкүнчүлүгү жок, может быть, клиникаларга барып, салонго барып обязательно караш керек, но менин рекомендациям, жанагындай азыр рынок очень бай, бүт баары бар да, готовый, хороший брендтерде, хороший фирмаларда готовый маскалар бар. Ошону колдонгонго көбүрөөк рекомендация берем. Мен кичине отрицательно отношусь, жана үйдөн кефир же ар кандай фруктыларды коюп башташат. Бизде көп случай болгон, киви менен сүртүп салып же там клубника менен сүртүп салып, туура эмес кармап, көбүрөөк убакыт кармап кожаны күйгүзүп алышат. Ошолорго кичине отрицательно отношусь, когда үйдөгү подручный средства. А готовыйлар, пожалуйста, везде жазылып турат, канча минут кармаш керек, канча мүнөттөн жууш керек, кайсы убакытта кечиндеби же эртең мененби же түш маалдабы, же болсо там весной, осенью деп жазылып турат. Только ошондой окуп правильно, азыр консультанттардагы бар, любой брендовый жакшы магазиндерде ошолордон сурап, кеңеш алып колдонсо жакшы. Үйдөн ар бир кыз, ар бир даже девочки, девушки, женщины, даже наши мужчины көп ухаживать этишет да, обязательно ухаживать этип, жанагындай мен айтып келгендей уже жууп, бетти правильное очищение, тонизация, правильное нанесение увлажняющего крема, это керек. Это обязательно нужно, даже нужно в день 2 раза это делать, да, очищающие средства, наносить, тонизацию делать. И жумасында 2 жолу маска коюп, ушундай нерселер аябай жакшы болот. Это приятно и это нужно делать. Негизи эле косметолог менен профессионал менен кеңешип, анан кам көргөн жакшы деп едиңиз, анан деги эле канча жаштан баштап косметологко барып башташ керек? Канча жаштан? Жанагындай подростковый период 16-15, азыр биздин жаш кыздар, жаш балдар бат эле возрасттар ошондой, бир 13 жашында деле угревой болезнь болот, но алар уже мамалары, эжекелери алып келсе, уже келип баштаса болот. Жаш кыздар профилактика, жанагындай пигментация же профилактика бырыштарга келгиси келсе, уже 18-20 жаштан самый легкий процедура или просто кеңеш алган үчүн келип кетсе, тоже аябай жакшы да. Уход кылабыз же биз кожаны профилактика кылабыз десе, 25 жаштан рекомендация беребиз. Кайсы учурда косметологко, анан кайсы учурда дерматологко кайрылыш керек? Кайсы учурда косметологко, если биздин пациент, девушка, вы женщина, вы подросток, либо кожанын бир проблемалар көрсө, да, пигментация же бырыш, то это косметолог. Кайсы косметолог жардам бере алат, если кожаны жакшы билбесе. Ошон үчүн косметолог, дерматологторго прием келсе жакшы болот. Анан биз көпчүлүгүбүз эле үйдөн эртең менен турганда кечинде бетибизди жуум эле минтип же болбосо ылдый үйдө жууйт болушубуз керек. Анан негизи эле бет жуунун өзүнүн эрежелери барбы, туура кыймыл-аракеттери барбы? Самое легкое, да, это очищающий гель дегендер болот, гель для умывания дегендер болот, мыло для умывания лица, кожага жараша, жирный вы, подростковый вы, же там такая комбинированная кожа, по типу кожи алып эле правильно, то есть кичине суулап алып сначала эртең менен турганда, потом жанагындай просто так эле жана мындай жуу бербей эле, особенно жаш кыздарга, эжекелерге, эжелерге, алар болсо по, ну и всем вообще-то, и мужчинам тоже, да, от середины лица жанагындай мен крем нанесип эткен, ошентип жууса жакшы болот да. Бир эмес 2 сыйра анан жуу алып, ошо остаток геля, остаток мыла обязательно надо жакшы жууп, смывать этип, но опять же не вот так, а вот такими движениями от середины лица
вот в сторону, да, и жууп бүткөндөн кийин өзү кургаганды күтүш керек же жанагындай бумажный салфетка менен эле промокать этип мынтип сүртпөйбүз. Эч кандай жанагындай полотенце многоразовыйлар илинип турат го, ошо менен да сүртпөш керек да, потому что обсеменение, потому что микробная болушу мүмкүн. Жанагындай ранний морщина болушу мүмкүн. Ошон үчүн жанагынтип аккуратно кургатып алгандан кийин тоник менен мицеллярная вода кээ бирлер колдонот, аларды косметика снимать эткенде жакшы. А так, если такой необходимости нет, то тоник эле жетишет бизге. Тоник менен же брызгать этип, же колго куюп алып эле мынтип наносить этсек, тоже от центра в сторону, тоже жетиштүү. И крем наносим.